Сузакта 4 шайлоо участогунун жыйынтыгы жокко чыкты. Бул тууралуу Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын коомдук жетекчиси Азамат Адилов билдирди. Сузак райондук аймактык шайлоо участогу номер 2118, 2119, 2120 жана 2126 участкаларында 15 октябрь күнү президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, участкалык шайлоо комиссияларын таркатуу чечими кабыл алынган. Коалициянын байкоочулары бул тилкелердеги шайлоонун жыйынтыгын таануу өтүнүчү менен кайрылышкан. Маалым болгондой, мындай чечимге бул шайлоо участкаларындагы шайлоочулар менен автоматтык эсептөөчү көктөгү бюллетендердин саны дал келбей калган. Ушул арыздын мазмунунда жанакы бюллетень жанакы берилген чектердин саны, анан бюллетендердин саны бири-бирине барабар эмес да. Вот. Анан кийин ушул 3 участок экен, ошол боюнча даттануу берген. Даттанган аймактык шайлоо комиссияга. Анан кийин кечээ 19 октябрда Сузак аймактык шайлоо комиссиясы протокол түзгөн. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы азырынча бул боюнча расмий кат келе электигин, бирок 4 участкада добуштар жокко чыгарылгандыгы боюнча кабары бар экендигин маалымдады. Протоколдор келсин, азыр бүгүн протоколдорду алып келиш керек. Келсин, анан ошого карап туруп мен берейин. БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Сузак райондук аймактык шайлоо комиссиясынын протоколу Боршойкомго түшкөндөн кийин гана маселе каралып, акыркы чечим чыгаарын айтты. Тазагүл Эмилбек кызы, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.